Салам урматтуу достор, Мирел менен Аку алдыңарда, ошол микрофон алдында силер менен 10 мүнөттө кызыктуу бир теманы изилдейли деп чечтик. Изилдей деп катуу айтып ийдим. Бирок кичине сүйлөшүп көрөлү. Биз болсо белгилүү инсандардын аттарын кайра ачып берип атабыз. Мүмкүн силерге бир кызык болсо, анда мурунку подкасттарда угуп көрүңүздөр. Ал жакта 1-2-3 белгилүү мындай инсандарды белгилеп кеттик. Ооба. Аку, мен жалгыз сүйлөбөйүн, кандайсыңар деп койдум, Мирел. Эми Акуда учурашпасын. Ооба, салам, биздин сүйүктүү досторубуз, сагындык силерди. Кандайсыздар? Маанайыңыздар жакшыбы, ден соолугуңуздар сонунбу? Бүгүн болсо улуу инсандардын арасында баардык диндерде эскертилген, тарыхта абдан чоң өзүнүн изи бар, өзүнүн чыдамкайлыгы менен тарыхта калган, ишеними менен тарыхта калган Аюп деген адам жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Аюпту баарыңыздар эле билгендей, жашоосу өтө мындай кандай сонун жыргалчылык жашоодо болсо дагы ошол учурда деле өтө кыйын жашоосу учуру бизге белгилүү болуп келди. Эгерде мага айтсачы, Айнура, ошол Аюптукундай жыргал жашоону каалайсыңбы, же Аюптукундай кыйналган жашоону каалайсыңбы десечи, мен ошо экөөнүн тең эле албай эле коеюнчу демекмин да. Ооба, мындай баягы оор учур, мисалы кыйын. Анда биз бир аз айтып берели. Утс деген жерде ушундай Аюп деген адам жашаптыр. Ал жерде баягы бутпарас эл жашачу экен. Кызыгычы, бутпарас эл, Кудай менен иши жок дегендейчи. Бирок ошол жерде Аюп деген адам Кудайдан корккон адам болуптур. Анын уул кыздары көп болот. Анан ал ушул уулдарым, кыздарым чогулганда, бир жерге барганда күнөө кетирип албасын деп ар бири үчүн курмандык чалып турчу экен да. Өзү эле үчүн эмес, аялы, балдары, күйөө балдары, кыздары, келиндери үчүн дагы. Элестет? Мисалы, эмне деген бул такыбалык да, өзгөчө бир. Кандай десең? Сергектик дейинби, же кандай бир монтуп калбасын деп, анан кийин Кудайды улуу тутуп, курмандык чалып, Кудай деп жалынып, ушундай бир сергектик деп койсок болот го деп, ал болсо өзүн ойлобостон дагы бирөөнү ойлопчу да. Анан бирөө дегенде албетте өзүнүн балдары, уулдарын катуураак ойлогон да. Чынында биз канчалыкка чейин ойлонобуз, ал болсо катуу ойлончу экен да. Өзүн мындай Кудай деп жүрчү экен да. Мурун негизи эгер биз китепти карасак, ошол учурда карасак, акта кызык жазылып турат. Адамдар болсо бирдемсе учур болсо, тиги бирдемсе болсо, алар Кудай деп калчу экен да. Биз болсо кээде отурабыз, ойлонобуз, азыркы кылымды эстесек, бул Кудай деген мындай анчалык жок да. Мурун болсо бирөөнүн жашоосу кыйынчылык болуп кетсе, муну Кудай каргалады, жазалаптыр. Же жашоосу жакшы бирдемсе болсо, Кудай батырлаптыр. Же бирдемсе болуп келсе, муну Кудай кылды. Кудай депчи мындай баардыгын Кудайга салыштырчу экен да. Бир окуяларды карасак, ар жакта мындай жазылганды карасаң, бир суу тополон бирдемсе болуп атса, эмне үчүн биз Кудай жазалап атат? Кудайга арнап калыштайт. Ооба, баардыгын эмечи да. Бул жакта деле ошондой эле, менин балдарым калбасын деп, сергек болсун деп, алар үчүн курмандык берип, курмандык чалып, аларды ойлоп, анан аларды ойлобостон ал өз жашоосун да ойлоптур. Анан чынында аны Кудай жакшы эле батылаптыр, айтылгандай эле. Бай адам болчу экен. Кызык да, ушул Торат китебин эгер карай турган болсок, ушул Аюп китеби бар го өзүнүнчү. Анан мындай дейт да, Кудайдын уулдары келип, Кудайдын алдына турду дейт. Анан алар менен чогуу ошол шайтан дагы келди дейт да. Мисалы, ушундай бир, билбейм кандай түшүнүш керек, бирок кызыктуу учурлар бар. Анан ошондо шайтан менен Кудайдын ортосунда диалог болот экен да. Сенин ушул сен менен Аюп, ошол Аюпка көзүңдү салдыңбы деп, Кудай шайтандан сурап атат да. Анан ал болсо, ананчы сен ага байлыктын баарын берип койсоң, баардыгын берип койсоң, анан ал сени даңктабаганда ким анан сени мактайт дейт го, Анан ошол күндөн тарта Аюптун жашоосунда сыноо башталат. Кыргыз элинде бир учурлар, оор учурлар келгенде, бул да сыноо, кой, муну чыдамдуулук менен көтөрөлү деген ушундай бир момундук мага аябай жагат да. Бул да сыноо деп турупчу. Анан анысыгандай ушул Аюптун жашоосунда дагы сыноо башталат экен дагы. Мүмкүн сенин эсиңдедир, балдары каза болуп калат, анын мал мүлкүн баарын душмандар чаап кетет. Анан өзү ооруйт аягында, ушундай катуу оору менен ооруйт. Жан кыйнап, сөөгү сыздады дейт, ал күл кийип отуруп калды дейт. Ушул байыркы заманда аябай чыдабай калганда, таптакыр кыйын болгондо, жаны чыдабай калганда гүл кийип, гүл жамына отурушчу экен да, гүлгө отурупчу. Үстүндө кийимин айрып, ошондой өзүнүн башына себип, улуу кайгы бул, эң чоң кайгы деп айтылат, туура. Чынында элестетсек, кайсы адам муну чыдайт, ким чыдай алат, балдары бир заматта жок болуп калды, ошол кезде эле анан кийин
андан мурун болсо малын уурдап кетти, бая кедей болуп калды. Андан жада калып бүт ушундай кыйынчылыктан өзүп туруп, анан кийин пес оорусу менен ооруп чыкты дейт да. Ошондой ар кандай оорулар пайда болду дейт. Ал бир эле ички дүйнөсү менен кайгырып кыйналбаса дагы, бул денеси менен да кыйналып отуруптур да. Баардык жагынан. Анан ким аны чыдайт? Кайсы адам чыдайт эле деп ойлоносуң да. Анан ошон үчүн бул ушундай чоң бир белгилүү инсандардын, улуу инсандардын бирине кирди деп эсептесек, эсептебеген себеби ушуну өтүп чыкты да. Муну болсо ар бир адам чыдай албайт да. Ошол учурда Аюптун айткан сөзү бар экен, алган да Кудай, берген да Кудай. Мен Кудайды ал берген үчүн эле эмес, алган үчүн да даңктайм дейт, мындай эмне деген сөз да. Анан кийин ушу кыскасы көп окуялар болот. Анын достору келип алып, мына сен күнөө кылдың да, ошон үчүн ушинтип атасың. Койдуң го дейт. Анан ошон үчүн да, же болбосо эмне Кудай эле сени жөн эле жазалай бермек беле деп, мындай адамдардын оценкасы дагы кээде биздики туура эмес болуп калат. Биз ойлойбуз, биздин көз алдыбызда мондай деп, балким жашоодо таптакыр башкадыр, чын-чынына келгенде такыр башкадыр. Эң кызыгы бул жакта дагы Аюп дагы өзү мындай өзүнө айтылып башында айтып кетпедикпи, сергек болгон эме болсун деп. Бул чынында ошол сергек болуп жүргөнүнөн өзү дагы Тавратта айтылат. Ал суроо берип атат. Мен эмне кылып күнөө кылып койдум? Мен эчтеке кылган жокмун деп туруп так гана айтып атат. Мен кылган эмесмин эчтеке десе, достору келип алып чукулайт да акырын. Сен ооба жакшы эле адамсың, бирок мүмкүн бир жерде сен туура эмес кетирип алдың. Ойлонуп көрчү, Кудай сени жөн эле жазалабайт да деп ушинтип алар дагы чукулай баштайт чын. Аялы болсо айтат, Кудайыңа акырат келтирип өл болду эми. Аялы отурат. Мен түшүнүп атам да мындай окуянычы. Баардык кыйынчылык ал жалгыз эле өтпөй эле дейм эле. Аялы кандай эмнеден өзү? Балдары өтө, балдарга аял байланыштуураак, жакыныраак. Анан туруп күйөөсү ооруп атат еще. Аны дагы караш керек. Кедей болуп калды. Анан туруп алып болсо, мен эчтеке кылган эмесмин, эмне болуп атат деп ушунда отурса ал айтат да. Сен Кудайды каргап туруп өлүп калбайсыңбы депчи. Аял жада калса, аялы дагы аны мындай эметип атат да. Анан ушуну айтылганда эле бизге да ойлойбуз, бул жөн эле мындай физикалык жакта эмне болобу десе, бирок бул моралдуу көз караштан канчалык бул нагрузка, канчалык стресс. Билбейм, мен жашоомдо болсо айтылган эле башында суроо бергенде мен өтөт өтпөйт белем, муну каалабайт элем дегендей ой болот да, чынында. Ушунчалык сонун жакшы, бирок ошол заматта эле эң мындай чоң деңгээлдеги болгон ооруну өтүш бул өтө оор го деп ойлойм. Бирок чынында Аюп болсо өтүп чыкты. Ал Кудайды каргаган жок, аял айткан жок, досторуна айтып атса дагы, досторуна дагы айтты, мен эчтеке кылган эмесмин. Чынында кылган эмес. Биз болсо азыр жалпы окуяны билип туруп айтыла алабыз, бул тиякта асманда сыноо болуптур, ал сыноо болсо шайтан кылыптыр деп, ушундай эме болду деп. Бирок чынында бул Кудайым аны калтырбаптыр да. Анан кийин кызыгычы ошонун аягында баягы Аюпка сыйлык катары, анын ден соолугу да оңолот, ал кайра мурдагыдан да бай болот, кайра уулду, кыздуу болот, кыздар төрөлөт, уулдар төрөлөт. 140 жыл жашаптыр ошондон кийин. Анан ошондон кийин 140 жыл, Жети баласы төрөлүптүр дейт. Анан кийин ал небере чөбөрөсүнөн бери көрүп чыктым дейт. Анан кызыгычы ошол Аюптун ошол кыздарын сулуулугун айтат, абдан сулуу депчи, мындай бир бата катары, бир өзгөчөлүк катары айтылат ошол жерде. Айтор, мына ушундай достор, негизи элечи жашоодо тирүү ишеним, Кудайдан болгон коркунуч, Кудайда урматтоо бул сыйлыксыз калбайт деп тыянак чыгарат элем. Мен ошол улуу адамдардын жашоосун көрүп, пайгамбарлардын жашоосун көрүп отуруп, Кудайдан корккон адам сыйлыксыз калбайт депчи. Анан сөзсүз түрдө сыноодо дагы, кыйынчылыкта дагы, жакшылыкта дагы Кудай менен бирге баардыгын жакшынакай кылып өтө алат да. Ошондуктан бул жакта бир далил болуп атат. Эгер Кудай менен биримдикте болуп, Кудайга ишенип, Кудай менен болсо, Кудай деп турса, анда бул жашоодо эмне гана болбосун, Кудай жардам берет экен, өтө жакшылык үчүн болот экен да. Биз болсо достор, сиздер менен коштошобуз. Алкитап чекит медиа сайтына чакырабыз. Ал жакта да сонун маалыматтар бар сиздер үчүн. Катталганды унутпаңыздар. Жана экранын сыртында көрсөтүлгөн номурга пикир калтырыңыз. Жана комментарий жазганда дагы тартынбаңыздар. Анда эмесе кийинки подкастта кайрадан жолугабыз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап чекит медиа сайтынан таанышыңыз.